Бисмилlah. Барыңарға саламатсызбы? Барыңар бүгін бізде қонақта Мақсат Мамытханов ағам келген кухняға. Барын официалды, барын осы жерден бір түшіндіріп берелі деген ой бар. Барыңар саламатсыңар достор? Барыңарға салам алейкум. Барыңарға. Так. Инстаграм салам алейкум достор. Ушул менин официальный страничкам ушул. Бир 10 чакты фейк болуп кетиптир. Аларга көңүл бурмай жок, Ооба. Азыр мына 500 киши болду. Достор, азыркы кырдаалды көрүп атасыңар, барыңар. Себеп дегенде фейковый аккаунттар көп болуп, бизди мындай атака кылып атышат. Мақсат Мамытханов биздин лидер. Өзүңүз айтып коңуз. Эми урматтуу достор, Каттыраак эле айтып берсиң Мамед. бүгүн 17 күн май. Көчө 16 май күнү биз аябай оор күндү жашап өттүк. Анткени бир айдан бери биздин чоң казаттын атынан ар кайсы фейктер аябай чоң провокацияларды уюштуруп, дагы бир ирет чоң казатты подстава кылабыз деп аябай аракет кылышкан. Ошон үчүн акыркы жуманын ичинде таптакыр телеканалдардан кол бошогон жок. Ошол боюнча маалыматтарды кеңири таратып атып, чоң казат эч качан кандайдыр бир терс көрүнүштөргө, массалык башаламандыкка эч кимди чакырган эмес, андай ойлор да болгон эмес деп көп телеканалдарга интервьюларыбызды таратып, күнкүгө даярдалып аткан провокацияларды алдын ала алып калдык. Ошон үчүн баардыгыңарга биринчиден чоң рахмат. Биздин колдоочуларыбыздын баардыгы туура маалыматты силердин жардамыңар менен аябай катуу таратып, ушул биздин кыймылга карата жасалып аткан кара пиарды токтотуп калдык дагы, биздин чоң казатыбызды сактап калдык. Анткени бизге жасаган провокациялардын эң негизги максаты бул биздин кыймыл аракеттерибизди түп тамыры менен талкалоо болгон. Ошентип бизди деген жала жаап, биздин кыймылды деген үстүнөн кандайдыр бир кылмыш иштерди деген ачып токтотуу даярдалып аткан болчу. Ошон үчүн ошонун баардыгын биз алдын ала токтотуп калдык. Бул деген көчөкү биздин жеңишибиз болду. Андан тышкары дагы бир нерсени айта кетиш керек. Мынакей, баарыңар жогорку кеңешти угуп отурдуңар. Жогорку кеңеште ошол биздин деген мамлекеттин бирден бир бийлик бутагынын башында отурган аткаминерлер бул Кыргызстанда чоң казат кыймылы бар экени ачык билинди дагы таанылды. Депутат Казакбаев кыйкырып чыкты. Бул деген чоң казатты 300 000 просмотр болот экен, подписчиги бар экен деп бизди ушинтип биздин мамлекеттеги бирден бир бутактын бийлиги тааныды. Ошо менен силерди куттуктап коелу. Андан тышкары биздин жасап аткан кыймыл аракеттерибизди чет мамлекеттеги блогерлер менен политологдор талкуулай баштады. Биз ошентип чоң казаттын деген жасап аткан иш аракеттердин негизинде силердин колдооңор менен эл аралык деңгээлде таанылдык баарыбыз. Чоң казатты Россияда сүйлөп жүрүшөт азыр. Украинада талдап атышат. Ал эмес Россиядагы блогерлер болсо бул чоң казат Путиндин проектиси деп чыгышты. Ошон үчүн бир нерсени айтып коюш керек баардыгыңарга. Биз деген чоң казат кыймылы эч кимдин проекти эмеспиз. Биздин проектибиздин эң башчысы, эң башында могу сыймык инибиз. Бизге келип баарыбызды, Канат Зерликович экөөбүздү байкелер келгилечи, бирдеме кылалчы, ушинтип эле отура беребизби дегенден айла жок. Эми инибиз келсе макул, эми ушул инибизге бир поддержка кылып коелу деп баштадык элек. Анан ушундай деңгээлде өтүп кетет деп өзүбүз деле байкабай калыптырбыз. Бирок баардыгы Кудайдын жардамы менен силердин деген тилегиңер менен болуп атат. Жалпы эл колдобосо бизди мындай деңгээлге бүгүн деле чыкпайт элек. Ошон үчүн
азыркы учурда чоң казак бүт Кыргызстан боюнча эмес, чет мамлекеттерде дагы, СНГде айтыла баштады. Ошон үчүн биздин иштерибиздин жемишин күзүндө көрөбүз. Азыр болсо үмүт пайда болду. Элдин деген үмүтү кайрадан жаралды. Ошон үчүн ошого деген биз аябай кубанып атабыз. Ушул элибиз деген биздин жасап аткан иш аракеттерибизди туура түшүнүп, аябай колдой баштаганына. Рахмат элибизге. Рахмат элге. Азыр деле мынакей. Силердин жардамыңар, колдооңор айрыкча азыр сыймыкка, биздин кыймылга аябай керек болуп атат. Анткени силердин колдооңордун негизинде мынакей сыймыкка каршы жасалып аткан иштерди токтотконго аракет кылышыбыз керек. Эмнеге Ушул баатырыбызды баарыбыз биргелешип сактап калышыбыз керек. Калың эл бүт баарыбыз колдоону көрсөтсөк, бийлик деле бизге душман эмес. Биз деле мамлекеттин душмандары эмеспиз. Биз баарыбыз Кыргызстандын жарандары, баарыбыз бир тууганбыз. Ошон үчүн баарыбыз Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз, турмушубузду кантип оңдойбуз. Ушунун баардыгын деген качан биз эртелетебиз. Ушундай максаттарды койгонбуз алдыбызда. Эч кандай башаламандык эмес. Биз жаңы саясий кырдаалды жаратып, үмүттү деген жандырып, элдин демин ойготуп, саясатты деген тазалайлы деп максат койдук дагы ошого деген кетип баратабыз. Ошон үчүн чоң азатка аттанганыбыз ошол болгон. Эң негизги максатыбыз ошол болуп атат. Элдин өчкөн үмүтүн кайра жандандырып, ушу Кыргызстандын келечеги бар деп ишенгиле. Биз барбыз, силер барсыңар, баарыбыз. Ошон үчүн Кыргызстандын келечеги өчпөйт. Биздин Манас атабыздын деген руху биздин жүрөктөрүбүздө. Ошон үчүн биз кыргызбыз. Ошону деген кайра эстешибиз керек дагы, ошондой баатырлыкты жасашыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн мынакей биздин чоң азат тарткан фильмди, мультфильмди көрдүңөр да баарыңар. Ошол мультфильмде бекерден айтылган эмес биздики. Манас атабыздын 1000 жыл мурун жасаган эрдигин азыр кайталай турган убакыт келди. Ошол эрдикти жашап кетишибиз керек. Биздин деген ушул биздин муундун жасай турган парызы ошол экен. Эгерде биз муну жасай албай кетсек, анда тиги Аллада түшүнүп атасыңар да. Баарыбыз тияка кетебиз. Бирок өмүрүбүздү бекер жашап өтпөй, Кыргызстанды гүлдөтүп, балдарыбызга деген тапнакай мамлекетти таштап, коррупциясы жок, бирден бир алдыга кеткен, өнүккөн мамлекеттерге айландырышыбыз керек. Биз кичинекей мамлекетпиз. Биздин деген шарттарыбыз өтө оңой. Ошон үчүн бат болот биздики. Биздики деген Казакстандын килейген таласында эмеспиз. Биз уникальный элбиз. 10.000 километр тиягынан биягынан темир жолду салмай биздиге кереги жок. Биздики кымындай эле. Мына Бишкектен отуруп Таласка барсаң 400 километр, Караколго да барсаң 400 километр. Болгон эле. Түштүккө баралы десек дагы мынакей ашып кетсе 600, 700, 800 километр болду. Эми Баткенге чейин эле бир аз кыйналат экенбиз, бирок Баткенге чейин дагы темир жолдорду салышыбыз керек. Даңгыраган 500 километр ылдамдык менен жүргөн поезддерди жүргүзүшүбүз керек. Ошондой заманбап, аябай чоң проекттерди ишке ашырышыбыз керек. Алардан коркпош керек, эч коркпош керек. Ал деген бүт адамдын күчү менен жасалат. Биздин колубуздан келет ошонун баарын. Ошого силер ишенип коюшуңар керек. Айрыкча фейктер жөнүндө айтып коелу. Мына сыймыктын атынан бүт Facebook'tan, Instagram'dan болгон бүт сөз тармактарда сыймыктын атынан толгон токой 12ден 17ге чейин саны бар фейктерди ачып алышкан. Ошон үчүн бардыгыңарга айтып коюшум керек. Сыймык Жапыкеев официал деген аккаунттар эле Сыймык Жапыкеевдин өзүнүн аккаунттары. Ошону жаттап калгыла. Жакшылап. Сыймык Жапыкеев официал. Ошонун бардыгы деген Сыймык Жапыкеевдин реалдуу түрдө өзүнүн аккаунттары. Калгандарынын бардыгы фейктер. Фейктер эмне үчүн ачылат? Ошол фейк аккаунттар аркылуу Сыймыкка деген жала жаап, ар кайсы Сыймыкка деген тиешеси жок ар кандай каралуу материалдарды чыгарып алып туруп,
анан деген сыймыкка атаканы деген күчөтүү менен ачылган. Ошон үчүн туугандар, силер подпискага турганда ошол жакшылап байкап карагыла. Көрүнгөн Сыймык Жапыкеевке жазылмай кереги жок, подпискага турмай жок. Только Сыймык Жапыкеев официал дегенге подпискага тургула, лайк баскыла, комментарий жасагыла. Бүт барыбызга. Андан тышкары биздин Чоң Казактын официалдуу сайттарына, баракчаларына сөзсүз түрдө подпискага тургула. YouTube каналда, Facebook'ta, Telegram'da, Instagram'da, андан башка дагы бир сөз тармактарда Чоң Казактын официалдуу логотипи бар. Анткени алардын да атынан дагы биздин Чоң Казактын фейктерин ача берет дагы, мунун баардыгы интернеттеги согушка, информациялык согушка даярдалган атайын. Ошон үчүн ошонун баарын силер деген туура түшүнүшүңөр керек. Ошон үчүн силерге деген ушунун баарын түшүндүрүп атабыз. Интернетте алданып калбагыла. Ушуга көңүл бургула. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Азыркы мынакей биздин кыймыл аракеттердин эң негизги максатыбыз азыркы бийликке биз душман эмеспиз. Ошону түшүнүп коюшубуз керек. Бийликтин да проектиси эмеспиз. Эч бир олигархтын же байдын проекти эмеспиз. Путиндин да проекти эмеспиз. Американын эле, Кытайдыкы деле, казактардыкы да эмес. Түшүнүп атасыңар да. Биз өзүбүздүн эле проектибиз. Биринчи үчөөбүз чогулганбыз. Андан кийин дагы 2 бала кошулган. Мынакей азыр болсо биздин штабта деген эл батпай атат. Ушу биздин штабка келип волонтер болуп иштеген балдардын баардыгына рахмат. Бизде колдоо көрсөтүп жардам берген балдарга баардыгына рахмат. Силер дагы ошондон жазбагыла. Силердин жардамыңар алыс болсоңор дагы, жакын жерде болсоңор дагы, ушул интернет баракчаларда биздин деген ушул жасап аткан иштердин баардыгын жакшылап комментарий жасагыла. Сөзсүз түрдө подписка, лайк, репост жасап, кеңири биздин деген айтып аткан сөздөрүбүздү, ойлорубузду комментировать этип тараткыла. Ошентип биз бири-бирибизди деген жакшылап таанып, бири-бирибизди мындан да күчтүү ишендирүү кылалы. Мынакей. Бул эң негизгиси. Андан тышкары азыр деген Кыргызстан 2020-жылы тарыхый окуянын алдында турат. Күзүндө жаңы жогорку кеңештин шайлоосу болот. Ушул шайлоо деген мыйзамдуу өтүш керек. Эч кандай анын деген убактысын тияка же бияка жылдырмай болбош керек. Баары деген өз орду менен болуш керек. Бүт баары. Андан тышкары азыркы биздин ажообуздун алдында тарыхый миссиясы турат. Вазипасы да коелу, миссиясы да коелу. Ошону деген анын тегерегиндеги аппараттагы иштегендер, ар кандай саясатчылар, ар кандай группа влияния деп коет. Ушу деген сөз өтө турган, уга турган адамдар өздөрүнүн ойлорун, көз караштарын киргизип, ушул ажоого деген биз жөнүндө кандай маалымат киргизип атат билбейбиз, бирок биз жөнүндө жакшы деле айтпастыр. Ошон үчүн ушул соц тармактар аркылуу өзүбүздүн деген ниеттерибизди ачык айтып коюшубуз керек. Биз ушул саясий кырдаалда жаңы тарыхый баракты ачалы деп чечкенбиз. Коронавирус. Анткени быйылкы шайлоо эң биринчи Кыргызстандагы таза, акчасы жок, подкуп жок, сатмай жок шайлоо өтүш керек. Реалдуу түрдө чыныгы шайлоону өткөрүшүбүз керек. Ошондой максат бизде турат. Ошого да силерди жардам бергенге үндөп кетели. Жардамыңарды ошого бергиле. Биз кайра өзүбүз Кыргызстанда таза шайлоону өткөрө алат экенбиз. Ошентип таза бийликке таза балдарды алып келе алат экенбиз деген өзүбүздүн максатыбызды ишке ашыралы деп ошого бүт күч кубатыбызды салып атабыз. Анткени мынакей ажообузду билебиз. Президент өзү деген Кудай деген киши. 5 жолу намаз окуйт экен. Өтө ыймандуу киши экен. Ошон үчүн биз дагы ишенип атабыз. Анын тегерегиндеги кишилер деле душман эмес ага. Биз деле душман эмеспиз. Биз бири-бирибизге душман эмеспиз.